Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, каналыма кош келиңиздер. Жана биздин сүйүктүү айымдарды келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баардыгыңыздарга аял затына тиешелүү баардык жакшылыктарды жана бакытты каалап кетмекчүмүн. Ал эми бүгүнкү рецепт майрамдык торт 8 формасында балдуу тортту жасайбыз жана эң негизгиси бул торттун креми. Эми көпчүлүк суроолорго жооп катары десем да болот. Творожный сырды эмне менен алмаштырсак болот деген суроолор көп. Анда эмесе бүгүн айрандан сыр жасадык. Ошол менен крем жасайбыз. Анда эмесе чогуу бирге болуңуздар. Кайнатчу идишке 2 жумуртканы чагып алабыз. Жана бул жакка 200 грамм кум шекер, 2 аш кашык бал кошобуз. Жана бир чымчым туз кошуп туруп, жакшылап аралаштырып алабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин бул жакка ак май 120 грамм ак майды кошуп, отко коебуз. От күчтүү болбош керек. Жай отко коюп, тынбастан аралаштырып, ысытып, май эригенче ысытабыз, бирок кайнатпайбыз. Жөн гана ысытып алабыз. Жакшылап ысыгандан кийин, андан кийин разрыхлитель кошулат. Бир жолу кайталап кетейин, от күчтүү болбош керек жана эң негизгиси кайнаткан идиштин түбү калың идиш болуш керек. Антпесе түбүнө тартып күйүп кетет, жумурткада күчтүү от болсо бышып кетет. Ошондуктан азыр отко коюп, тынбастан аралаштырып ысытып алабыз. Май менен кум шекер эрип ысып чыкты. Эми бул жакка 1 чай кашык разрыхлитель кошобуз. Же болбосо сода кошсоңуздар, эгер уксус менен күйгүзүп, анан кошулат. Ысык кезинде аралаштырабыз. Көп чыгат. Мына эми бул көөрүп чыккандан кийин унду бир аздан кошуп, камырыбызды жууруйбуз. Бул жерде 500 грамм un, ундун көпчүлүк бөлүгүн кошкондон кийин аралаштырганга оор болуп калат. Ошондуктан столдун үстүнө жууруп алам. Эми бул камырды 3 бөлүккө бөлүп, муздаткычка 15-20 мүнөткө салып коебуз. Ал эми камыр муздаганча 8 санын кыркып дайындай берейин. Чийип алдым, кадимки эле кичинекей тарелка менен үстү жагын, андан кийин чоңураак тарелка коюп астын тартып алдым. Жана ортосун болсо кичинекей тоголок идишти коюп эле тартып чийип алдым. Эми буну кырпып даярдап алабыз. Камыр муздагандан кийин эми ыңгайлуу болуш үчүн пергамент кагазына же болбосо тефлоновый коврикке жайып алабыз.
камыр көтөрүлбөш үчүн вилка менен сайгылап духовканы алдын ала иштетип койдум. 180 градуска коюп, ысык духовкага 7-8 мүнөт бышырып алабыз. Ал эми кремибизге 2 литр айранды алдын ала алып, тоңдуруп койдум. Айран тоңгондон кийин коробкасынан чыгарып, сүзүп коюш керек, ошондуктан чыгарып алабыз. Эми бизге таза марли керек, дуршлаг жана кастрюлька. Бул жака суусу агат. Ал эми айранды марлинин үстүнө коюп, сүзүп коюш керек. Же болбосо марлиге салып деле ийилип койсо болот, астына идиш коюп. Эң негизгиси суусу агыш керек да, бул жакта суусу агып кетиш керек. Айранды мына ушинтип салып алгандан кийин эми бетин жаап 15-16 саатка коюп коем, суусу толук агып бүткөнчө. Андан кийин кайра баштайбыз. Кремге дайындап койгон айран 1 суткадан ашыгыраак турду. Мына ушинтип ээрип, суусу астына бөлүнүп калат. Эки литр айрандан 500 грамм сыр чыкты. 1 тортко менен жетчү сыр. Өзү да аябай назик, жумшак жана даамы да сонун. Ал эми айрандын суусун төкпөй эле камыр жууруп, нанын жасап койсоңуз сонун болот. Мына ушундай сонун сыр болот. Эми бул жака кум шекер кошуп, же болбосо сгущенка кошуп, крем кылып колдоно берсеңиздер болот. Эң оңой жана бир аз убакыт талап кылынат. 150 грамм жакшылап чалып алабыз. Жана сливки кошуп крем жасайм мен бүгүн. Сливкинин ордуна дагы сгущенка же болбосо каймак кошуп жасасаңыздар болот. Жана эгер торт жасаганды жакшы көрсөңүз, анда ашканада сөзсүз түрдө тараза болуш керек. Анткени торт тактыкты жакшы көрөт. 5-10 граммда аябай мааниге ээ. Ошондуктан баардык казыктарды өлчөп алыш керек. Бул жака 500 грамм сырга мен азыр 500 грамм да чыкпайт экен. 300 грамм сливки коштум. Мына ушундай жашынакай коюу даамдуу кремибиз да даяр болду. Эми тортубузду чогулта берсек болот. Эң кызыктуу бөлүгү тортубузду чогултуп баштайбыз. Бул жерде сууга балды аралаштырып алдым. Бир аз ынымдап койсок тортубуз жумшак болот. Достор, эгер бул видео сизге жакса, пайдалуу болгон болсо, анда класс басып билдирип коюңуздар.
суроолор болсо комментарий жазсаңыздар болот. Кийинки видеолорду калтырбай көрөм десеңиз, анда коңгуроонуна басып, каттала келип койсоңуздар, подписаться кнопкасын басып койсоңуз мен үчүн абдан маанилүү. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.